Бекмамат Осмонов атындағы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи. Саламатсыздарбы? Куратор Шабаева Эльнура Булдуровна. Группа АТК 19 тайпасы. 3 декабрь майыптарды коргоонун эл аралык күнү. Ден соолугу таза адамдын баардык органдары өз орду менен так иштейт. Бирок керектүү кыймылдарды жасай албаган адамдар да кездешет. Андай адамдардын травмадан, оорудан же органикалык жетишсиздиктерден улам чектелүүсү пайда болгон. Алар ден соолугу чектелген же майып адамдар. Басайын дейм баса албайм. Күч кубат жок дарманы. Мүңкүрөп күндө ыйлаган майыптардын арманы. Ый менен кирпик какпай түнөп көрдүм. Жанымды чоң казатка сүрөп көрдүм. Туу кылып жарым жанды турмуш менен төшөккө жатып алып күрөшкөмүн. Тагдыр экен басуу мага буйрбады. Турмуш ачуу татаал куюңдагы. Тагдырга туруштук берип мен жан дүйнөм ый муң уюганы. Досторумдай күлүп жайнап, дардаңдап баса албадым. Тоо кырлардын чокусуна белес кырларды аша албадым. Мындай адамдар туш болгон кыйынчылыктарды жеңсе болот. Тегерегиндеги адамдар алардын мүмкүнчүлүгүн эске алса, керектөөлөрүнө жараша ыңгайлашат. Маселен, соода борборлорунда коляскада келгендерге шарт түзүлүшү ылайыктуу. Коомдук транспортто да атайын жабдуулар керектелет. Тепкичтерге кармагыч орнотулуп, анча тик болбосу тийиш. Көзү начарлар тез байкагандай дүкөндөрдүн эшиктерин ачык сыр менен боелгону ылайык. Кыйынчылыктарга моюн сунбай, алардын айрымдары турмушта чоң ийгиликтерге жетишип, белгилүү, атак таңтуу болгон учурлар көп. Улуу композитор Людвиг ван Бетховендин кулагы катуу болгон. Бирок бул кемчилик ага жолтоо боло албаган. Ал жараткан музыка дүйнө өлгөндө гана жок болот. Катуу оорудан кийин Американын президенти Теодор Рузвельттин 2 буту тең шал болуп калган. Бирок эл аны 4 ирет президенттикке шайлаган. Азыркы кезде ден соолугу чектелүү спортчулардын олимпиадалык оюндары өткөрүлүп турат. Белгилүү сокурлардын бири көзү ачык Ванга. 12 жашында Ванга катуу шамалдан улам көзүн жоготуп, аны 100 метрге ыргытып жиберген. Алар аны кечинде кумга тыгылып калган көздөрү менен гана табышкан. Атасы менен өгөй энеси дарыланууга жетише албай, Ванга көзү көрбөй калган. Экинчи дүйнөлүк согуш маалында ал жоголгон адамдарды, алар тирүүбү же өлгөн жерлерин таба алганбы деген имиштер айылдарга тарап кеткенде, ал өзүнө көңүл бурган. АКШнын 32 президенти Франклин Делано Рузвельт дагы майып болду. 1921 жылы Рузвельт полиомиелит менен катуу ооруп калган. Рузвельт ооруну жеңүү үчүн канча жыл аракет кылса дагы майыптар коляскасында олтурган. Стивен Хокинг деген адамды билесизби? Атактуу физик, теоретик, космолог жана жазуучу. Хокингдин кыймыл аракети нейронунун сейрек кездешүүчү амиотрофикалык склероз оорусу болгон. Өмүр бою коляскада олтуруп, ал жада кылса сүйлөй алчу эмес. Бирок ал адам дүйнө тирүүдө элеси жашай берет. Ник Вуйчич бул дүйнөгө белгилүү дагы бир мүмкүнчүлүгү чектелген атактуу адам. Ал дене бой мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн уюм, буту жок жашоо уюмунун негиздөөчүсү. Вуйчич 1982 жылы туулган. Колу буту жок. Анын айтымында бала кезинде шылдыңга кабылып, өз жанын кыюуга аракет кылган. Бирок убакыттын өтүшү менен ал өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн көрө алган. Учурда ал дүйнө жүзү боюнча мотивациялык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бир нече китеп жазган, ток-шоулорго жана телекөрсөтүүлөргө үзгүлтүксүз катышат. Ал таасирдүү көпүлөк цирки кыска метраждуу тасмасында роль жаратканында абдан белгилүү болгон. Арон эң шыктандыруучу майып.
жылдыздардан тышкары дүйнөдөгү эң белгилүү муз тебүүчүлөрдүн бири. Анын адистиги майыптардын коляскасында муз тебүү. Бала кезинде Арун бир нече жолу ийгиликсиз болуп, майыптар коляскасын колдонууга аргасыз болгон. Ага карабастан ал майыптыгына көнүп кетүүнү эңсеген, спорт менен машыгууну уланткан. 2005 жылы Арон 180 градус бурулуш менен чоң секирик жасап, 2006 жылы майыптар коляскасынын тарыхындагы биринчи сальто жасады. Андан бери анын жетишкендиктери жана кыйынчылыктары миңдеген адамдарга өрнөк. Акын Өмүркул Кулумбаевдин ыры менен бүтүрсөк. Ал 1961 жылы кызматынан командировкага кетип, авто кырсыкка кабылып, эки буту баспай калган. Ошондон тартып чыгармачылык менен алектенип, биринчи топтогу майып болуп калат. Азыркы акындын чыгармалары ар бир инсандын жүрөгүндө өз ордун таап келет. Ыр менен кирпик какпай түнөп көрдүм, жанымда чоң казытка сүрөп көрдүм. Туу кылып жарым жанды турмушумда төшөктө жатып алып күн өткөрдүм. Биз биргебиз. Алар дагы биз сыяктуу бактылуу болууга татыктуу. Биздин айталы дегенибиз, майыптар кадимки дени соо адамдардай эле адам. Кээде бизден да улук. Майып болсо да ар бир адам ийгиликке жетип, тарыхта изин калтырып кетүүгө ар бирибиздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ушуну менен видеоролигибиз соңуна келип жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.